Тажикстандын энергетика жана суу чарба министрлиги Кыргызстанга электр энергиясын берип жатат деген маалымат каражаттарындагы маалыматты четке какты. Тажикстандын энергетика жана суу чарба министрлигинин маалыматы боюнча, Тажикстан Кыргыз тарап билдиргендей, Кыргызстанга электр энергиясын экспорттоону сунуштаган эмес. Өткөн аптада Кыргызстандын улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын башкармалыгынын төрагасы коңшу өлкөдө электр энергиясынын тартыштыгы байкалганын расмий катында айткан. Тажик тараптан Кыргызстанга электр энергиясын берүү мүмкүнчүлүгүн кароо сунушталды. Кыргызстанга электр энергиясын экспорттоо мүмкүнчүлүгү ишембиде дүйшөмбүдө Кыргыз делегациясы менен болгон жолугушууда талкууланды. Учурда Тажикстан бул маселени карап жатат. Бул күндөрү Тажикстандан Кыргызстанга электр энергиясын жеткирүү Орто Азиядагы жана Казакстандын түштүк регионундагы энергетикалык системалардын агымын тең салмакташтыруу методологиясына ылайык жүргүзүлүүдө. Белгилегендей, документте эки өлкөнүн энергетикалык системаларынын эффективдүү иштешин сактоо үчүн Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда электр энергиясынын техникалык алмашуусу каралган. Бул механизм акыркы бир нече жылдардан бери бар жана соода мамилелерин камтыбайт.